bir takva kişi kolunun астында işlegen kişiге şunday kayra ele buyumunu taşlaydı da biznesmen. Taşlap şunu sattın deydi, satkan kezinde kemçiligi var, kemçiligini aytıp koy deydi. Biznes kelip kalgan kede jööt keledi, Yevrey kelip janağı tavardı satıp aladı. Satıp algandan keyin ketet. Ketip kelgenden keyin surasa sen tavardı sattın mı ооба, kemçiligini ayttın mı? Жок. Kандай ошол kişi deydi. Kançaga sattın, mınçaga sattım, akçanı ber. Kana dese ketти deydi. Artıdan kuup jetet. Artıdan kuup janağı Yevreydin artынан barıp jetip, Yevreydi toktotup alıp aytadi. Mana akçаңызды алыңыз. Биздин буюбуз кемчилиги бар эле, сизге айтпай сатып коюп туруп акчаңызды алыңыз да биздин товарыбызды бериңиз дейт. Көрсө Еврей да муну октоп койгон экен да. Еврей да муну жайлап койгон экен. Жанагы таза, сапаттуу дирхамдардын ордуна начар дирхам, жанагы күмүштүн эң начар сортундан жасалган тыйындарды берип койгон экен. Ошол жерде Еврей айтат, сага эмне түрткү болду, эмне себеп болду сен ушундай кылдың десе, биздин динибиз дейт. Биздин динибиз аманатка бекем болууду буйрган, кыянат кылбагандыкка буйрган дейт. Ошол түрткү болду дейт. Анан жанагы Еврей мойнуна алат да, мен да эле тыйындарды начар берип койгондем дейт. Жанагыдан дагы көбүрөөк таза акча берет. 1000 сомго алган болсо 3000 сом кылып берет. 3000 сом кылып берип, ошол жерде ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулу. Күбөлүк берем Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, күбөлүк берем Мухаммад Аллахтын элчиси деп иман келтирет жанагы жөөт. Бул мусулмандардын динге бекем маани бергендиктеринин натыйжасында болгон иман келтирүү, урматтуу агайлар.